Анан эне баланы бакчага берип койду. Неге мен иштешим керек? Мен кээде балдарга айтам, балдар, неге сен бул кызга үйлөндүң? Эгерде сенин балаңды бул кыз тарбиялап атса. Биз үйлөнгөндө эркектер өзү негизи менин баламды ким төрөйт да ким тарбиялайт деп үйлөнөт да өзү негизи ушундайбы? Анан ладно төрөдү. Эми тарбиялаганда эмнеге аны бул башка бирөө тарбиялаш керек? Ошол жерде маселе. Мен муну эмнеге айтып атам кыздар? Мага көп келет. Ушундай запрос менен келет. Агай мен иштейин дедим, эрим иштетпей атат. Же болбосо эркектер келет, агай мен аялым такыр эле үйдө отурбайт, иштен кеч келет, каралбай калды үй. Анан ошондон улам айтам. Кээ бир аялдар бар, мен мына 4 бала менен үйдө отурам дейт. 5 бала менен үйдө отурам, өнүкпөй калдым дейт. Өнүгүү жок мага. Только ошо балдар менен отурам. Барбы ушундай? Бул эмне болгон маселе десе, бул аял өзү эмне кылып атканын түшүнбөгөн эне. Эгер менин негизги ишим мунуну эркек кылуу, жана ушул келечекте Кыргызстанды тупиктен алып чыгып кете турган эркек ушул десе, ал аял көчөгө кетеби? Иш издейби? Күйөөсүнө айтат, сен мага нормальный окуп атап кел, мен сага бир сени келечекте жыргата турган эркек тарбиялап атам дейт. Менин рабочий местом мунуну жасоо. Жашоосунда бул эненин жашоосунда миссия пайда болду. Бул эне эркек жасаш үчүн өзү өнүкпөй койбойт, өзү өнүгөт. Өзү үйрөнбөй койбойт, үйрөнөт.